Айзада Курманбек кызы Талаш шаарынын тургуну, өзүнүн турак жайы жок болгондуктан 6 баласы менен Батирде жашайт. Балдардын эң улуусу 6-класста окуса, эң кенжеси 8 ай. Андыктан жалгыз бой энеге Кызылай коому бүгүн 10 000 сом акчалай жардам берди. Жардам алган эне жаңы жыл алдында азык түлүк алам деп турат. Биз биринчи жолу ушундан жардам алып атабыз балдарыбызга. Жаңы жылга бизге чоң белек болду. Ушун жардам бергендерине Алла разы болсун. Бизге чоң эле жардам болду. Мен балдарга пособие 7 000 алам. 6 балама. Балдарым жаш азыр жаш болгонуна байланыштуу үйдө 7 000 ошону тиктеп квартирада турабыз өзүбүз. Балдардын улуусу анчада кетти? Балам улуусу 6-класс. Кичүүсү 8 ай болду. Бүгүн жардамга муктаж 50 жаран Кызылай коому аркылуу берилген каражатты Айыл банктан алышты. Жардам алгандардын арасында жалгыз бой Анара Жолдошбекова да бар. Мамлекет тарабынан 2 000 сом пенсия алган эненин айтымында бүгүнкү берилген 10 000 сомго көмүр аларын айтат. Кызылай коомунан 10 000 сом жардам акча алдым. Буйруса Кудай кааласа, буга чейин деле алып турчумун. Эми мындан аркы эми продукт алам, жокчулукту алам, көмүрлөрүмдү алам. Силерге Алла разы болсун, көп жашагыла кагылайын. Ушинтип бейбечараларга жардам берип атасың, эки дүйнө бактылуу болгула. Кызылай коому ар дайым жардамга муктаж жарандарга ар тараптан колдоо көрсөтүп келет. Буга чейин жалгыз бой ден соолунан жабыркаган жарандарга 7 000 сомдон каражат берип келсе, эми мындан ары 10 000 сомдон беришет. Жаңы жылдын алдында берилип турган жардам бул Кызылай коомунан Талас облусу боюнча 100 адамга берилип атат. Категорияларын айтып кетсек, жалгыз бой энелер, жалгыз бой аталар, ажырашып кеткен эмес, именно ошол апасы же атасы качып кеткен балдар, көп балалуу үй бүлөлөрдө. Анан экинчи категориясы баягы оорулар менен ооругандар, жана онкологический оорулар менен, сахарный диабет, гипертония оорунан тура албай жатып калган адамдарга бүгүнкү күндө ошол жаңы жылдын алдында ошого быйыл басым кылдык да, ошондой адамдарга жардам берип атабыз. Эртеңден баштап Бакай Ата, Кара Бура, Манас райондорундагы жардамга муктаж жарандарга каражат жагынан жардам беришет. Ал үчүн Швейцариялык Кызыл Крест уюмунун каражат бөлүнгөн. Буга чейин облустагы аз камсыз үй бүлөлөргө азык түлүктөн көмөк көрсөтүшкөн. Бегайым Асымбаева, Чыңгыз Бокошов, Зина Акматова, Талаш шаары.